Дыйкан жана анын жалкоо уулдары. Мадханпур деген жерде Гопал деген абдан эмгекчил дыйкан жашачу. Анын Рам, Лаксман жана Хануман аттуу 3 уулу бар эле. Үчөө тең күчтүү, дени сак болчу. Бирок алардын баары жалкоо болчу. Гопал уулдары жана анын айыл чарба жеринин келечеги жөнүндө ойлонуп кайгырчу. Күндөрдүн биринде Гопалдын оюна бир идея келди. Ал бардык уулдарын чакырып алып, Рам, Лаксман жана Хануман, мен биздин айыл чарба жерибизге казына катып койдум. Силер аны издегиле, тапкандан кийин казынаны арамарда бөлүшкүлө, деди. 3 уулунун сүйүнүчү чексиз болчу. Алар талаага барышып, Рам бир четинен издей баштады. Лаксман болсо экинчи четинен издеди. Ал эми Хануман борбордон издей баштады. Алар талаанын ар бир сантиметрин казышты. Бирок алар эч нерсе таба алышкан жок. Гопал уулдарына: урматтуу балдарым, эми талааны казып жумшартып койдумар, эмнеге эгин айдабайбыз, деди. Күндөр өттү. Көп өтпөй эгиндер жапжашыл болуп өстү. Уулдары сүйүнүштү. Атасы: уулдарым, бул менин чыныгы байлыгым, силер менен бөлүшкүм келген, деди. Насаат: талыкпаган эмгектин үзүрү дайыма таттуу болот.